Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кечээ Японияга жасаган иш сапарынын алкагында Токио шаарында лидери Ген Накатани жетектеген Кыргызстан-Япония парламенттик достук лигасынын мүчөлөрү менен жолугушту. Бул туурасында президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирген. Сооронбай Жээнбеков Япониянын тарыхый окуясы император Нарухитонун такка отуруу аземине катышуу ал үчүн сыймык экендигин, байыркы япон салттарынын сакталып келиши ага чоң таасир калтыргандыгын баса белгиледи. Кыргызстан-Япония парламенттик достук лигасынын президентке Япония императору Нарухитонун такка отуруу аземине катышкандыгы үчүн ыраазычылыгын билдиришти. Кыргызстанда курч респиратордук вирустук оорулар менен ооругандардын саны көбөйө баштады. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Жыл сайын октябрь айында сасык тумоо менен ооругандардын саны өсөт. Атап айтканда 14-октябрдан 20-октябрга чейин сасык тумоо менен ооругандардын саны 11%га өскөн. Жылдык лаборатордук байкоонун маалыматы боюнча октябрь-ноябрь айларында грипп эмес вирустар пайда болот. Сасык тумоо кездешкен учурлар лабораториялык жактан аныкталган жок. Кыргызстанда декабрь айында сасык тумоо менен ооругандардын саны өсөт. Кыргызстанга мунай жана мунай заттарынын айрым түрлөрүн автоунаада ташып келүүгө убактылуу тыюу салынды. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кечээ кол койду. Бул чечим көмүскө экономиканы кыскартууга жана тиешелүү каттоосу жок, таризделбеген мунай заттарды өлкөгө ташып келүүгө чектөө коюуга багытталган деп айтылат өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Бирок ташууга убактылуу тыюу салынган мунай заттарынын айрым түрлөрү кайсылар экендиги көрсөтүлгөн эмес. Тыюу салуу качанкыга күчүндө болору, бул аралыкта темир жол менен гана ташуу керекпи же башка жолдору барбы, бул тууралуу чечимде жазылган эмес. Экономика министрлигинин маалыматына караганда, республиканын бензин менен дизель отунуна болгон жылдык көрөктөөсү орточо 1,4 миллион тоннаны түзөт. Күйүүчү жана майлоочу майдын 80% Орусиядан келет. Красноярск аймагында дамба жарылган жерде дайынсыз жоголуп жаткан 5 адамдын экөөнүн сөөгү табылды. Буга чейин Кырсыкта 15 адам каза тапкандыгы маалымдалган. 19-октябрга караган түнү Сейитба дарыясындагы алтын кенге байланыштуу курулган 5 дамба жарылып, бийиктиги 5 метрге жеткен топурак, ылай, таш аралаш топон суу 2 жатакананы каптаган. Орусиянын тергөө комитети дамбалар алтын казылган тилкеден сууну буруп туруу үчүн мыйзамсыз курулгандыгын маалымдап, эч ким ал объекттерди текшербегендигин, тиешелүү документтер берилбегендигин билдирген. Бул окуяга байланыштуу дамбага ээлик кылган компаниянын жетекчиси жана 2 кызматкери камакка алынган. Азия өнөктүрүү банкы Кыргызстандын республикалык бюджетин колдоого $50 миллион бөлөт. Тиешелүү келишимдин долбоору парламентте талкууланды. Аталган банк жардамды экономиканы диверсификациялоону илгерилетүү программасынын алкагында көрсөтүүдө. Бул акча соода жана инвестициялык атаандаштык, чакан жана орто бизнести өнөктүрүү, мамлекеттик жеке өнөктөштүк сыяктуу багыттарды колдоого жумшалышы керек. Буга чейин өкмөт Азия өнөктүрүү банкынын жардамын алуу үчүн инвестицияны коргоо жаатында 20 жакын иш-чараны аткаргандыгын билдирген. Кыргызстан 2020 жылдагы бюджеттин тартыштыгы 9 миллиард сом болот деп болжолдоодо.